Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен биз араб тил сабактарын улайбыз. Сиздер менен биз такаллум китебин окуп жатканбыз. Ошол китептин негизинде темалар кетип жатат. Бүгүн сиздер менен окуй турган темабыз урматтуу биздин көрөрмандар домирлер тууралуу болот. Домир деп араб тилинде атоочту айтат. Мындай айтканда жактама атоочтор. Анын көптүк түрү домаир деп аталынат. Ошондо бизде билесиздер кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак деп атайбыз го биз. Ал эми араб тилинде болсо аны домаирл мутакаллим деп биринчи жак атоочторун айтат. Домаирл мухатаб деп экинчи жак атоочторун айтат. Анан домаирл гаиб деп үчүнчү жак атоочторун айтат. Биринчи сиздер менен мынакей домаирл мутакаллимдер тууралуу таанышабыз. Ал биринчи жак атоочтор. Биринчи жак атооч бул ана, мен дегени. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай бул мужской женский родко деле ана деп колдонула берет. Мужской женский аял теги эркектеги дагы ана, мен деп айта берет. Ал эми нахну деген бул биз дегени араб тилинде. Бул деле экинчи жакка дагы, мындай айтканда эки адамга дагы, экиден көп адамга дагы колдонула берет. Билесиздер, араб тилинде экилик анан көптүк түрү бар да. Кыргыз тилинде көптүк дегенде эки же андан ашык дейбиз го. Буларда экиликке өзүнчө колдонулат, анан көптүккө өзүнчө колдонулат. Бирок бул жерде нахну дегенде экиликке дагы колдонула берет. Аял эркек аралаш нахну деп айта беришет. Демек билип алдык. Биринчи жак атоочтор араб тилинде домаирл мутакаллим деп аталынат экен. Ал болсо ана, анан нахну деген эки сөз экен. Ана дегени мен дегени, нахну дегени биз дегени. Кийинкиде болсо мына домаирл мухатаб экинчи жак атоочтор менен таанышабыз. Анта дегени сен дегени бул мужской род, эркектегине колдонулат. Анти бул сен женский род, аял тегине колдонулат. Антума бул эркек тегине дагы, аял тегине дагы колдонула турган сен экөөң деген маанини билдирген сөз. Мындай айтканда араб тилинде экилик бар. Экилик өзүнчө кайрылынат. Аларга сен экөөң, антума деп айтабыз. Кыргыз тилинде эки адамга деле биз силер деп айтып кое беребиз. Анткени биз эки жана андан көп деп айткандыктан көпчүлүктү. Ошондуктан биз экиликке дагы силер деп айтабыз. Буларда арабтарда эки адамга өзүнчө кайрылынат. Антума деп, сен экөөң депчи. Анан кийин антум бул силер, мужской род, эркектеги. Анан антунна силер, женский род, аял теги. Антунна силер, антум силер. Демек домаирл мухатаб экинчи жак атоочтор булар анта, анти, антума, антум, антунна экен. Кийинки биздин бул үчүнчү жак атоочтор домаирул гаиб деп аталынат. Алар менен таанышабыз. Биринчиси оң жактагы хуа. Хуа деген ал дегени, бул мужской род, эркектегине колдонулат. Анан хия, ал женский родко колдонулат. Анан кийин хума, ал экөөсү, алар деп айтабыз кыргыз тилинде. Араб тилинде экилик болгондуктан хума, ал экөөсү деп айтышат. Анан хум, алар мужской род, эркектеги. Хунна бул алар женский род, аял теги колдонулат. Мына ошол биздин бүгүнкү атоочтор боюнча сиздер менен сөз кылган темабыз ушул эле. Демек биз дагы бир кайталап кетебиз. Араб тилинде атооч, жактама атоочту домир деп айтылат экен. Жактама атоочторду домаир деп айтылат экен. Алар үч түрдүү болот экен. Биздин кыргыз тилиндегидей биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак болгондой. Биринчи жакты домирул мутакаллим деп айтат экенбиз мынакей. Экинчи жагын домирул мухатаб деп айтат экенбиз. Үчүнчү жакты домаирул гаиб деп айтат экенбиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү тема түшүнүктүү болгон болсо, кийинки сабактарда сиздер менен көрүшкүнчө сак саламатта калыңыздар.